Рахмат. Кечөө деген мен округка чыгып, 4 жерден жолугушуу өтүп, урматтуу Асылбек Владимирович. Мындай болуп атат да, абдан көп жер маселеси, участоктор маселеси, биякта кызыл китеп деп атабыз. Анан мен түшүнөм, бизде легализация маселеси жүрүп атат, Айыл чарба министрликтин өкүлдөрү отурасыздар да. Анан мен бир мисалдардай ошол окуп коеюнчу, уруксат этсеңиздер кайрылуудан. 2008 жылдын номер 369 жазалма токтомунун негизинде Балбан Таймаш жыл массивинде Профсоюз көчөсүндө жер тиркелер 42 кишиге берилип кетет. Бул факт боюнча мурунку 1-май районунун зам акими Жумакеев Зарылбекке кылмыш иш козголуп, 369 токтом жасалма деп табылып, бирок ага карабай учурунда 369 токтом негизинде жер алган адамдар сатып алуу келишимимен 3-5 кишиге сатып кетишиптир да. Анан ушундан улам Балбан Таймаш конушунун Кыдырман көчөсүндө жашаган жарандарыбыз, мисалы Торобеков Асек 2017 жылы үй салып, техпаспорт алып, аталган токтом негизинде 2023 жылы кызыл китеби берилип, бирок анын жер тилкесинде дагы 2 кожоюн бар болуп чыгат. Ушундан улам азыркы учурда жарандар бири-бири менен соттошуп, баардык документтер бар болгон учурда мыйзамсыз сатылып кеткен участоктор госрегистрден катталып, бирок текшергенден кийин ген планга туура келбеген белгилүү болот да. Эми иш козголот. Зам аким күнөөлүү болуп табылат, бирок токтом жокко чыгарылган эмес да. Эмне себептен ушундай маселе чыгып атат? Ушуну бир жетекчилер келсе, кадастр маселесине ушул айтып коесуздарбы деп суранып атат. Анан кечөө мен барсам аябай ызычуу болдук. Ушундай 4 жерден жолугушуу болгондо мына мэриянын службаларына рахмат, баардыгы туруп беришти, мушташканга чейин барышты. Эми биздин депутаттардын жумушу ошол. Анан сиздерден суроо берет элем да, ушундай учурларда эмне кылыш керек жарандар? Бир участоктон 2-3 хозяин чыгат. Соттон кимисинин акчасы көбүрөөк болсо, тиги тааныш билиштери көбүрөөк болсо, ошолорго чечилип кетет экен. Анан Түлеевдин учурунда 250 жер участогы Бишкек шаарында берилип кетет. Ар кайсы точкаларда. Мен барган кечээ Ужгородский переулоктун бирөөсүндө ошондой ызычууда улуттук мындай жалжан чыгып кете жастады да. Эки улуттун ортосунда ызычуу болуп атат. Алар ачык айтып атат. Кийин ызычуу чыгып кетсе, мына мэриянын кызматкерлери, прокуратуранын кызматкерлери турдук, мен турдум. Силер азыр күбөсүңөр, ушуну чечпесеңер бизде чоң ызычуу чыгат дейт да. Садиктин жерине мурда документтерин билбейм кандай берилген эмеспи, бирок садик деп 30 жыл колдонулган участокты үй салынып атат да. Үйдү дагы полный документ, разрешительный документтери жок экен, бирок ал киши салып атыптыр. Бирок ага деген кызыл китеп Жогорку Кеңеш соту менен чыгарылып кетиптир да. Ушундай маселелер аягына чыкпаган үчүн жерлерде эл нааразы болуп, ызычуу болуп атат. Жол мындай выходдары барбы? Вот аларды азыр угуп атышат да. Эмне деп айтайын? Биз барабыз, сиздерге келишеби? Кандай кылышат мындай учурларда? Рахмат, Элвира Жаралбековна. Биз дайыма даярбыз. Бирок маалымат катары мен да айткым келет. Ошол Балбан Таймашка биз барганбыз, комиссионно барып, ал жерде сиз айткандай 2-3 киши ээлик кылгандар, бул жумшак айтканда жер мафиясынын кесепетинен чыккан маселе да бул. Ооба убагында өзүнө каттатып алып, анан бүгүнкү күндө ал жерди участокты сатып жиберип, доверенность менен сатып жиберип, 5 жыл мурун дейли, бүгүнкү күндө ал баа көтөрүлүп кетип, анан көбүрөөк акча сурап, ошон үчүн 2-3 кишинин катталган жерлери бар. Биз даярбыз. Жанагы бала бакчанын ордуна деген жер боюнча Айыл чарба министрлигинде кызмат бар, жерди көзөмөлдөө деген. Ошолор менен чогуу барып чыгып келели биз.